мындай суроолорду бербей эле койчу жөнүндө, мындай маданият жөнүндө, кино жөнүндө берсең болбойт беле? Кошомат кылгандыга көп акылдын кереги жок. Саясатчы бул элди руханий стратегиялык багытка жетелеген адам. Садыр мырзанын кайраты мени суктандырат. Эмне үчүн сен менин тагдырымды аныктап атасың? Кечирип кой. Мен дагы өлкөмдө өмүр сүрдүм. Мен андан да жакшы айтам, аны бир тууганымдай көрөм. Өрбек Текебаевди. Бирок ал мени көрбөйт бир тууганымдай. Мен аны да билем. Мен Жылдыз Жолдошованы жакшы көрөм. Ана чыдай албайт экенсиң да. Коомдун колуна жооп берип, ал муну келинчегим укпасын. Мактанасызбы? Аябай эле болсун. Адамга эң бийиги күндө адам. Анткени бул менмин. Мен Садыр Шерниязмын. Салам, Алма Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз сиздерге кеп келгенде деген жаңы долбоорду тартуулайлы деп турабыз. Ал кадимкидей эле коомго, маданиятта, саясатта элге белгилүү болгон таанымал инсандар менен баарлашуу, эркин маек. Аны мен Мунар Алимжановго алып барам. Бүгүн биз алгачкы берүүбүзгө Садык Шер мырзаны чакырдык. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышында депутат, коомдук ишмер, Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү, кинорежиссер, маданиятка чоң салым кошкон инсан. Мына ушул инсан азыр келип калды окшойт. Чогуу тосуп алалы. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, журналисттердин табияты ушундай экен да. Баягы маектешүүнүн бүтүндөй жан дүйнөсүн аңтаргысы келип турат. Бул сизге жагымдуу элеби? Ооба. Журналисттер бул каалагандай калтырса болот да өзүнүн интервьюсунда. Менин айтайын дегеним, менден суранышым сизден. Ушул тартып атканда эч үзбөй эле кетирсек. Режим прямой эфира болсун. Эч нерсе үзүлбөсө, ушул боюнча кетери. Баягы ортодон ар кандай нерсе чыгып кетпесин. Азыр баарыбыз эле ушундан кооптонуп калыппыз, Жок, андан эмес. Баштан айтып койгонун себеби, ошондо жандуу болот дагы. Мен деги эле монтаждаган нерсени туура эмес көрөм. Монтаждаганда мен жанагы журналисттерден чочубайм, башкача кылып коет деген кеп эмес. Себеп дегенде, баягы руханий дүйнөдө көп жүрүп, журналисттердин мага болгон сыйы бар. Алар монтаждаса да менин жакшы жагына монтаждайт да. Бирок түз эфир бул өзүнчө касиетке. Түз эфир ошол адамдын ан сезимин, ошол адамдын дареметин, ошол адамдын чукул суроого жооп бере алганын, чыныгы ой толгоосун көрсөтөт да. Эми чынында мен оюмча деги эле дүйнөдө түз эфир болуш керек бардыгы. Ошон үчүн. Макул, анда биз ошого аракет кылалы бүгүн. Эми кепти дароо эле бүгүнкү учурдун темасынан баштайлы. Мына Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигиңизди көрсөттүңүз. Мындай эмне себептен мындай кадам болду? Анан кээде мындай бир ой келет экен да. Бул чындап эле президенттикке аттануубу же мындай пиар жасап алуубу? Азыр мындай бир пиардын эпидемиясы каптап турган заманда ушундай да ой келет экен да. Пиар жөнүндө айта турган болсом, мен укмуш эле пиарланган кишимин өзүмчө. Себеп дегенде эсиңизде болсо, Курманжандатка фильм тартканда дүйнөлүк миллиондогон тираштары бар. Голливуд Репортер, Screen Daily, Guardian, Washington Post болобу, биздин саясатчылар аларды билбейт дагы, жетиш үчүн жомок ал. Индивайре деги койчу, Врап дегендерге миллиондогон атым чыккан кишимин. Аны текшерип да койсоңор болот, Google'дан ачып туруп. Англисче терип көрсөңөр чыгат. Кеп адам эмес. Кеп мында бизде азыр биз менен мамлекеттин иши да болбой калды. Биз дегенибиз бул руханий дүйнөбү? Руханий дүйнөнү айтса болот. Элди деле айтса болот. Мына эл отурат. Ошол саясатчылар элден сурап да койгон жок. Мындай кылбайлыбы, андай кылбайлыбы деп. Болду келип эле ушул аянттан кыйкырып өкүрүп эле
бизде бийлик алмашып эле. Анан кийин алар айтып атат, мына биз келдик. Биз эми алдык алып барабыз Кыргызстанды деп. Анан мен отуруп ойлондум, биздин ойду бирөө суруп атабы? Биздин ойду мына отурам мен үйдө. Маданиятты мейли күтсө да болот экен да, ушул мүмкүн жаңы бийлик келди, руханий багытта кайсы жаңы идеялар болот экен. Кайсы бизге мисалы кызыктуу болмок, сизге дагы кайсы руханий багытка басым жасалат? Кандай жол менен барабыз? Мүмкүн сиз да күткөн чыгарсыз. Мен да күттүм. Деги кайсы идея менен барабыз? Жок, менин оюмча ушул убакыттан бери, 5-октябрдан бери, бир айдан ашып калат. Кызмат талашуу гана жүрүп атат. Менин досум бул жакка отуруш керек, менин тууганым бул жакка отуруш керек, менин досумду тияка шайлаш керек. Айна, туугандар. Кыргызстан жөнүндө эмне сөз бар? Эмне багыт бар? Эмне идея бар? Айтпайсыңарбы биз ошого баралы? Жок, президенттик. Көрбөдүк беле президенттикти? Бизге Бакиев абдан көрсөттү го, супер президенттик кандай болорун. Эмне менен бүттү? Ошол. 90 баланын өлүмү менен бүттү, туурабы? Бизге бардык президенттер көрсөттү да. Президенттик башкаруу каяка апарарын. Жок, дагы эле биз ошо чалынган тырмоочубузду кайта жазып алыш керек да. Кайта ошону айтыш керек. Эл айтып атат. Ким айтып атат? Ел парламенттен жатадык деп атат. Албетте силер иштетпесеңер парламентте. Басып өтүрсаңар. Ошо шайланып келген эр азаматтарды силер балык ооз кылып, балык кылып, башка жатса былк этпес кылып, силер чимкирик атансаңар. Ким аттанды чимкирик? Парламент өзү. Президенттер ныгырып басып отурду да. Муну сүйлөбө, аны сүйлөбө. Ошондо дагы аты аталган депутаттар чыгып айтып аттык да биз, биз парламент болобуз. Өзүбүздүн чечимибизди өзүбүз кабыл алалы. Десе, үстүнөн президенттик система парламентти чүлүктөп жетелеген. Уйдай кылып, чүлүктөп жетелеп жүрдү. Бияка бас десе бияка бас, бияка кой туруңуз, мен биротолоп неге келгенимди айтып алайын да. Бияка бас десең бияка бас. Биз ойлодук жаңы бийлик келгенде бунун баары эми оошуш керек. Булдай болбойт деп дегенде эр азаматтар шайланып келген. Кантсе дагы эл добушун берген ушул азаматтарга, жер-жерден түздөн-түз добушун бергендер. Келип, эми ошолорду сыйлоо керек, эми ошолорду өзүнүн ордуна коюш керек десе, эми азыр эмне болуп атат? Бир спикерди шайлайбыз 100% добуш менен. Бир жуманын ичинде дүйнөдөгү биздин мамлекеттеги биринчи же экинчи пост булчу. Бир жуманын ичинде ошол эле депутаттар түш көргөнсүп. Кайта башка спикерди шайлап атат. Бул жөн болуп атат. Демек, басым болуп атат да, туурабы? Басым болгондо каяктагы эркиндик? Каяктагы демократия? Анан баарына парламент күнөөлүү. Сен басып, тебелеп атсаң, сен күнөөлүүсүң да. Парламент күнөөлүү эмес, президент күнөөлүү. Демек, президенттик институту жок кылыш керек таптакыр эле. Президенттик институту болбосо алсыратыш керек дагы, чыныгы эркин парламентаризм болуш керек деген идеяны алып чыгып атат. Ошо парламенттеги депутаттар эмнеге коркуп атат? Алардын кол тийбестиги бар да, эл шайлаганда. Жок, коркот, баары коркот. Сиз да коркушуңуз мүмкүн. Мына эртең келет дагы, могул жердин кожоюну айтат. Алып кеткиле, алып чыккыла мынабу. Не деген ишти аткарып атат? Садык Шениязды чакырып алып, мени жамандатып атыптыр. Жаптыргыла, жана кызыңыздар бар экен, чыгаргыла жумуштан. Дейт. Анан кантип коркпойт? Анан коркот. Анан сиздин кожоюнуңуз айтышы мүмкүн. Мындай суроолорду бербей эле койчу, жөнүндө мындай маданият жөнүндө, кино жөнүндө берсең болбойт беле? Курманжан жөнүндө айтсаң ал киши чечилип айтып бермек да. Биздин кожоюнубуз жок, кожоюн өзүбүз. Кожоюнуңуз жок болгон күндө дагы баары бир ошол механизмдер табылат. Ошонун үчүн президенттик бийлик бергиси келбей, Ген прокуратура менен УКМКны кармап отуру. Мына ошол эки союл менен жыл чыккан башкача кылат атат. Камап атат. Көз карандык соттор менен камап атат. Ошон үчүн дебизди биз айтып чыгып атабыз да. Биринчи эркиндик, бул парламентаризм. Бир эле пайыз кылып койгула. Көчөдө мушташпай, ичинде мушташкылачы парламенттин. Мушташа бергиле ичине кирип алып. Идеялык салгылашкыла. Бири-бириңерди ошол жерде керек болсо төбөңөр кургула. Бирок элди тынч койгулачы көчөдөгү элди.
деп атабыз. Экинчи ураныбыз болуп атат. Мына акыйкаттуулук. Сотто эмне кылдык? Өзүңүздөр мында күлкүлүү, өзүңүздөрүңүздүн күлкүңүз келбейби? Мына ойлонгон адамга да мында ойлонуп көрөлү да. Кечөөнү Садыр Жапаров түрмөдө эле кылмышкер болчу. Ошол эле соттор эми Садыр Жапаров толугу менен актап президенттикке аттанып отурат. Президенттин милдетин аткаруучу болуп отурат. Ошол соттор уялабы деги? Эмне деген сот бизде? Бизде сот эмес да. Кимдин бийлиги бар болсо, кимдин токмогу күчтүү болсо, кийиз казык болуп жерге кирип атпайбы? А бул сот менен алыска барбайбыз, карындашым. Бул сот менен эч ким Кыргызстанга инвестиция алып келбейт. Инвестиция алып келе турган болсо, басып алып атат, көрүп атасыз. Басып алып, башка инвесторлор барып сотко кайрылып атса, биздин жанагы соттор сатылган, коркок, көз каранды, президенттик администрациядан телефон чалып койсо, ошондукта чечип берип жатат. Демек ушул коомдогу көйгөйлөрдүн баарын адилеттүүлүккө алып келсем деген бир чоң максаттар менен баратасыз албетте. Бирок канчалык деңгээлде мындай бир үмүт бар өтүүгө? Сизди колдогон негизинен бир маданий интеллигенция бар. Үмүт дайым бар. Туура бүгүнкү күндө биз шайлоочулар көпчүлүгү Садыр Жапаровдун артында, Садыр Жапаровдун бүгүн жылдызы жанып, элге абдан жакшы көрүнүп, эл колдоп атат. Бардык жерлерде негизи. Муну моюнга алыш керек. Бирок элде намыс деген да бар да. Кантип эле биз парламент деп жүргөн эл, кантип эле азыр президенттик болуп калыш керек бардыгы. Эми жок дегенде 30% айтыш керек да, биз парламент деп жүргөнбүз, мейли 70% президенттик деп атасыңар. Колдогула, бирок 30% биз деген парламентти колдошубуз керек да. Биз ошол бөлүктү ойгото турган болсок, жок дегенде элдин арасында мындай сөз болот. Ай, парламенттик деген да идея бар экен. Бул деген биздин ата бабабыз мурас калтырып келген жол экен көрсө. Илгертен бери курултай менен чечип келгенбиз. Илгертен бери биз ири олтуруп түз кеңешип кескен бармак урбайт деп келгенбиз. Бул салттык, мурастык түрдө бизге келген форма, башкаруу формасы. Ошон үчүн дагы күрөшөлү деп койсок, анда бул күрөш уланат. Мүмкүн 5 жылдан кийин, мүмкүн 1 жылдан, мүмкүн 2 жылдан кийин жаш саясатчылар ушул идеяны алып чыгат. Эгерде биз бул идеяны эчтеке кылбай, өлүү чыдап кое турган болсок, анда бул идея өлөт дагы, анын бунун идеяны ойгошто дагы 30 жыл, дагы 50 жыл керек болот. Сиз социалдык тармактардан, тагыраак Facebook'тан 2 күндөн бери түз элдин суроосуна жооп берип атасыз да. Анан ушул кечеги түз эфириңизде айттыңыз, президент болом деген киши элдин рухун, духун ойготуш керек депчи. Биринчи рух, духту ойготуу боюнча кандай баягы негиздүү пландар менен баратасыз? Бул рух, духту ойготуу боюнча мен мисалы 30 жылдан бери, 20 жылдан бери эмгек кылып келе жатам да. Сиз ойлоңузчу, мамлекеттин өзөгү эмне деп ойлойсуз? Мына мамлекеттин өзөгү мен үчүн бул тил, кыргыз тили. Биз кыргыз тилине кызматты эч кандай пиары жок эле 25 жыл, 20 жыл мурун баштаганбыз. Кыргыз тилиге айтыш коомдук фондундай, айтыш акындардын өнөрүндөй эч бир багыт кызмат кылган жок, карындашым. Ошол акындар кыргыз тилин аздектеп, кыргыз тилин көтөрүп, керек болсо орус тилдүүлөр кыргыз тилине кайрылып, кыргыз тили ушунчалык укмуш экенин, ушунчалык керемет экенин, керек болсо элди бир күлдүрүп, керек болсо ошол эле элди кайта ыйлатып, кайта шаңдантып, кол чаптыра ала турган тил экенин даңазалап келе жатабыз. Ошого бардык акчабызды коротуп, мүмкүн башка саясатчылар ошол убакта шайлоого коротуп атты акчасын. Биз ошондо кыргыз тилине коротуп аттык. Эң стратегиялык багыт биздин өлкөгө бул тил. Азыркы саясатчылар жүргөн, биз саясатчыларбыз Кыргызстандын деп. Кыргыз тили болбосо каяка барып саясатчы болот? Кайсы жерде алар өзүнүн саясатын жүргүзөт? Эгер орусча сүйлөсө, англисче ой жүгүртсө, каяка барып сүйлөйт? Биз деген рух, дух дегенди таптакыр түшүнүп, бизде элде мындай түшүнүк пайда болду. Саясатчы бул кызмат талашкан адам. Саясатчы бул элди руханий стратегиялык багытка жетелеген адам. Негизи ошондой болуш керек. Негизи саясатчы бул элдин эртеңин көрө билген. Эл 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, 100 жылдан кийин кайсы багытка барат деген адам. Саясатчы бул
бүгүнкү кыргыз тили абдан начар акыбалда болуп туруп, эгерде биз кыргыз тилине жардам бербесек, биздин ата бабабыздын кыргыз тили жоголуп кетиши ыктымал деп аракет кылган адам эмки 50 жылдыкты, 100 жылдыкты ойлоп, а биздин сарапчылардын, саясатчылардын бирөө кыргыз тилин ойлоп аткан жок да. Биздин саясатчылар бүгүн мен президент болуп калсам экен, мен депутат болуп калсам экен, мен министр болуп калсам экен. Кызмат эмес саясатчы, саясатчы идеясы менен элди алыш керек. Ал идея түбөлүктүү болуш керек. Кыргыз тили кандай деп ойлойсуз? Түбөлүктүү идеябы же башкабы? Демек ким түбөлүктүү саясатчы кылып атыптыр? Жанагы 20 жыл, 30 жылдан бери кызмат талашып жүргөн саясатчыбы же Садык Шерниязбы? Ойлоп көрсөңүз өзүңүзчү. Руханий дух болбосо кантип өнүгөт Кыргыз? Эгерде бизде ишеним болбосо кантип өнүгөт Кыргызстан? Муногу кызмат талашуулар мененби? Анда булар талаша берет. 5 жылда, 25 жылдан бери мен муну айтып келгем. Кээ бирлер айтып атпайбы? Эмеле көрүп калыптырбы Садык Шернияз? Ошо көрбөгөндөр маданият жөнүндө менин угум көрсүн, трибунадан айткан. Эч кимге карабай, эч кимге кошомат кылбай, эч бир президенттерге кошомат кылбай, керек болсо, эгерде өнөр ээлерин, өнөрдү сыйлабасак, кыргыз тилин сыйлабасак, анда президенттердин эмне кереги бар деп айткам мен ошол жерден. Дал ошол жерден чоң трибунанын, ыйык трибунанын бирок укпайт экен да. Баягы көзүн май баскан саясатчылар жылмайып карап отурушту. Көрдүңүзбү ошондо? Дагы бир ушул жерден суроо келет экен да, ушул мамлекеттик кызматка бараарда деги эле ушул же депутат болобу, президент болобу, башка мамлекеттин кызматтык орундары болобу, ушул экзаменге ушул бир улуттук духтагы Манас эпосунан кыргыз тилин бир тереңдетип, кыргыз тарыхынан бир чоң бир экзаменди эл алдында өткөрө турган бир шарт жолго киришсе болобу? Андай кылыш керек да. Эгерде кыргыз тарыхын, кыргыз тилин сыйлабаса, ал кайсы мамлекеттик кызматкер болот? Эми баягы экзамен берип жатасыздар, бирок баягы жабык эле кандай экенин деле эч ким билбейт анычы, элчи. Ошондо бир ачык элдин астында экзамен берүү. Бул эми карындашым бир механизмдер да, кыргыз тилин өстүрүүдөгү механизмдер. Биз баягы стратегиялык саясий жакта айтып атпайбызбы? Туура, бул өстүрүүдө бир жүздүн бир механизмин талкуулап атабыз да. Биз жогорураак эгер айта турган болсок, кыргыз тили Кыргызстан үчүн номер 1 керек нерсе. Ал биздин эң бийик, эң биринчи саясатыбыз болуш керек. Мен ошол саясатты алып келе жатам. Мен азыркы саясатчыларга окшоп, досумду кызматка, тууганымды кызматка коюш деген саясатты алган эмесмин. Мен андан дагы бийик, андан да көрөңгөлүү, андан да даражалуу саясатты, Кыргызстандын түбөлүк саясатын алып келе жаткан кишимин. Ошондуктан мындай ойлосом, мен да өзүмдү саясатчы деп атасам болот экен. Болгондо дагы чоң саясатчы деп. Ушундай чечимге келип атам. 5 жыл ичинде ушул саясаттын чордонунда жүрдүңүз да. Ушул анда ага чейин деле маданият министри болдуңуз, деги эле ушул мартабалуу, ооматтуу мамлекеттик кызматтарда жүрүп, бир да жолу кызмат абалымдан кыянаттык менен пайдаланып бир чекилик иш жасаган жокмун, ак иштедим деп кесе айта аласызбы? Мен мындай деп айта алам. Мен акыйкатчынын орун басары да болуп иштедим. Ошондо биздин мындайча айтканда топто 100-150 киши иштеди да. Алардын мына көзү бар. Алар иштеп жатат. Мына сиз чыгарасыз эртең интернетке, туурабы? YouTube'га чыгарасыз. Мен маданият министри болуп иштедим. Бир 5 айда иштедим. Алар дагы эртең көрөт сизди, эртең айтат, мен бир туура эмес айтсам. Мына ошолордун көзүнчө айтып коеюн, ошол кызматтарда ошолорго үлгү болуп иштедим мен. Жакшылыктын үлгүсү болдум, чынчылыктын үлгүсү болдум. Мындайча айтканда, тыйынга, акчага азгырылбаган жетекчи болгонго аракет кылдым. Эгер ошол калп десе, эртең сизге жазат, мен баланча, телефон номурум мынча, Садык калп айтып атат. Садык Шернияз калп айтып атат. Мен иштегем, ал баланчаны минтип чөнтөгүнө жымырган, баланчаны минтип жеп алган деп жазат сизге. Бардык жерде ошолор азыр мени колдоп атат керек болсо. Алар менин ишимди көрүшкөн. Алар менин кылган кызматымды көрүшкөн.
Андан кийин депутат болуп иштедик, сен айткандай оом аттуу. Ал эми депутат болуп иштегеним азыр интернеттин заманы жакшы болуп калды. Менин ар бир сөзүм интернетте бар болуш керек деп ойлойм. Дача суу боюнча айткан сөзүм, уран боюнча айткан сөзүм, мөңгүлөрү боюнча айткан сөзүм. Ошо мөңгүлөргө кол койгондор дагы эле жүрүп атат. Жагы бийликти алачыктап. Биздин гимнибиз башталат. Ак мөңгүлүү асказоолор талалар депчи. Ошол ак мөңгүлүү талкалаганга кол койгондор жүрүп атышат азыр. Жаңы бийликтин тегерегинде парвана көпөлөктөй айланып. Менин ар бир сөзүм интернетте көрсөңүз болот. Болбосо мен деле кошоматты кылсам, кызмат керек болсо мага, менин туугандарыма, досторума кандайдыр бир майлуу жумуштар керек болсо, кошомат кылгандыга көп акылдын кереги жок. Көп акылдын кереги жок. Бирок көп намыс керек да кылбаганга. Түшүндүңүзбү? Ошол сиздин ар намысыңыз болсо, сиз кошомат айтпай, жасакерленбей, өзүңүздү кармансаңыз, сиз бактылуу болуп өлөсүз. Бактылуу болуп. Көзүңүз үзүлүп баратканда дагы ошол ар намысыңыз менен өтүп кетесиз да. Ошол сизди көмүп аткан кишилер дагы айтат. Адам эле. Чыныгы абийирдүү киши болчу деп. Чыныгы эмгектин кишиси болчу деп. Мына жакында Каныбек Исаков каза болду. Мен дос эмесмин, тааныш эмесмин ошол кишиге. Мен жакындан баарлашкан эмесмин, бирок трибунадан менин айткан сөзүм бар. Сиз керек болсо Кыргыз Республикасынын эл баатырына татыктуу кишисиз. Мына сизди министрликке сүйлөп баратат. Сизди ылайга оонатпаса болду деп айткам. Ошол министрликтен кайта түшүрүп, артына иш козготуп, ылайга оонатты. Аяга келип могу менен бүттү. Көрдүңүзбү? Болбосо ал кыргыздын билиминде ополтоодой кызмат кылган кишиден айрылып отурабыз. Ошо ар намыстуу элге кызмат кылам деген уулдар өздөрү ошентип төрөлөбү же аны тарбиялап өстүрсөк болот? Бул коом тарбиялайт. Буну албетте билим. Бекеринен жана менин программамда билим. Мисалы мен өзүм кээде ойлоном, мүмкүн бир жакшы иш кылганга эмне үчүн аракет кылам десем, мүмкүн китептер бала кезде окуган. Биз аракет кылышыбыз керек. Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар, адамга кыйын болуу күндө адам болуу депчи. Мен ошол сөздү перефразировать этпекмин бир аз. Адамга эң бийиги күндө адам болуу. Кыйын эмес. Ал эң бийик нерсе. Аракет кылса, күндө ар бир секундада. Дагы бир улуу акылмандын сөзү, мен атын унутуп калдым, аттарын эстей албайм. Өзүбүздүн ичибизден кулдук сезимди күндө тамчы сымал сыгып жоготушубуз керек деп айткан да. Демек, бул биз төрөлгөндө эле ичибизге калыптанган мүнөздөрдүн бириби? Бизде барбы анын Жок, сиз өзүңүздү тарбиялашыңыз керек да. Өзүңүздү тарбиялашыңыз керек. Биз төрөлгөндө биз коркок болуп төрөлөбүз. Биз жалтак болуп төрөлөбүз. Биз уяң болуп төрөлөбүз. Биз тартынчак болуп төрөлөбүз. Негизги адамдын келбети ушундай. Бирок ошол коркоктукту сыгып жоготконго аракет кылыш керек деп ойлойм да. Мен да коркокмун. Неден коркосуз? Жанагы саясатчылар айтат эмеспи? Мен эч кимден коркпойм, Кудайдан гана, элден корком деп айтат эмес. Бардык нерседен коркуш керек негизи. Жаман сөздөн коркуш керек. Бирөөнүн көзүнөн коркуш керек. Көчөдө машина менен жүрүп атканда сени бир келесоо машинаңды уруп кетпейби артыңан деп коркуш керек. Сени бирөө катуу сөз сүйлөп сөгүп салбайбы деп коркуш керек. Бирок кеп коркушта эмес, кеп сени коркууну кантип жеңе алгандыгыңда. Маселе ошондо. Кантип жеңесиз? Ал үчүн күн сайын, саат сайын, секунд сайын өзүң менен иштешиң керек. Анткени сен коркоктук көрсөткөндө, сен ошол күнү, ошол түнү, ошол жума уктай албайсың. Ошол коркоктугуң сени эзе берет. Эмне үчүн мен айтпадым? Эмне үчүн мен ушинтишим керек эле? Мен ушинтип койсом болмок экен да, деп ар бир адамзат ойлонот. А мен кээде мындай чечимге келип баратам. Анан көрөк мен бир ай, бир жыл, бир жума өзүмдү эзгенче ошол жерде айтып салайынчы бардыгын. Кээде оңоюраак бул, арзаныраак дагы. Түшүнөсүзбү? Ошондой сыяктуу бул коркоктукту биз жеңгенди үйрөнүшүбүз керек. Жеңгенди үйрөнүшүбүз керек. Ар бир адамда коркуу сезими бар. Ушул жерден мындай бир суроо келип атат да, бул
мамлекеттик жумуш же болбосо эл башына баруу деген бул өтө жооптуу, анан кооптуу жумуш да. Кооптуу милдет дейлиби? Кооптуу болгон ушул, сенин артыңда калдайган эл турат. Ошо элдин бары менен жогу, багы менен шору сенин мойнуңда дегендей. Анан ушундай чоң жумушка мындай үзөңгү салаардын алдында сизде андай жүрөксөнүү болду да. Эми ага даярданыш керек да. Ушунча жыл даярданыш керек да. Демек илгертен эле даярданып келдиңиз го. Бул ошондой сезилип кетти мага. Эмнеге мен ар бир алган проектимди дайыма жыйынтыктуу жана бир чоң байгелер менен аяктап турдум да, чоң жетишкендиктер мененчи. Мына санап көрөлү, Айтыш коомдук фондун алалы. Бир кезде аябай зар болуп жүргөн акындар, сыйы жок акындар бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң сыйлуу азаматтары да тура. Эң сыйлуу, эң баркталган. Жетсек болот экен да. Андан кийин алалы, ушул Кыргызстан бир кезде ызычу болуп, Кыргызстан анархиянын өлкөсү, мародерлордун өлкөсү, башаламактын өлкөсү дегенде, жок, Кыргызстан кыска метраждуу кинонун өлкөсү деп эл аралык бренд кылып алып чыктык. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын брендине айланды. Агыл бир кино премиясын караңыз. Айтыш фильмде жүздөгөн жаш таланттар кино тартышты, жаңы заманбап технология менен. Жүздөгөн сыйлыктарды эл аралык алышты. Ал Айтыш фильм жасаганды керек болсо жаныбызда турган кыргыз фильм да жаза алган жок. Жөнөкөй өзүбүздүн колубуздан келген нерсени айтып атам. Кинематография эң кыйын деп мени чакырышты эле. Төрага болуп бардым 11-жылы. Кинематография бүгүнкү күндө ушундай дүркүрөп өстү, керек болсо жакында журналист болсо билишиңиз керек. Казакстандын президенти Токаев кыргыз киносуна суктанып айтты. Өзлөрүнүн казак кинематографиясына, кинематографисттерине сын айтып туруп, кыргыздардан үйрөнгүлө деди. А биз эстеп көрсөк, казактын кинематографиясына, кыргыздын кинематографиясына салыштырмалуу 100 эсе көп каражат бөлүнөт экен. Демек, кеп каражат эмес экен да. Аны иштете билүүдө, Аны иштете билүүдө, дух менен алып кетүүдө. Жок, эми ал деген бул руханий. Мына Asian World Film фестивалды алалы. Америкада көрдө кыргыздар барып, дүйнөлүк фестивалды коюп койсо болот экен да. Ошол жерге дүйнөлүк жылдыздар, Шерон Стоун, Анджелина Джоли, Эндрю Морган, Ал Ради деген дүйнөлүк масштабтагы жылдыздар келип атат. Ошо Лос-Анджелестин мэри биздин экономикага кошкон салымыбыз үчүн деп мына мага баягы тапшырды. Ошо атуу, ардактуу атуу. Айтыш өнөрүн ЮНЕСКО шедевр деп кабыл алды. Адамзаттын шедевры деп. Койчура Мацура генералдык директордун сөзү бар ЮНЕСКОнун архивинде окусаңар, Бексултан Жакиев агам менен Садык Шерниязга ыраазычылык каты турат. Манасты да каттаттыңыз эле. Манаска министр болуп жүргөндө аракетти кылдык. Биз баягы Кытайга кеткенде ызычуу болуп чыккандай, бирок көп эмгек Карганбек Самактуу болду, аны моюнга алыш керек. Мен өзүм жеке кылгандарымды айтып атам да, жеке жумуш кылгандарым. Анан жок, эми бул Садык Шернияз албетте, эми бул деген руханий проекттер, маданий проекттер, мына элди алдыга жылдырыш үчүн, элдин жашоосу менен алдыга жылыш үчүн эмне проекти бар десе, биз татынакай достор менен Көк Жардын айылын чекесинде Ачеке айыл деген айыл курдук. Барып көрүп үйрөнүп кетсин саясатчылар. Кыргыздар кантип жашар экен. Жөнөкөй, карапайым кыргыздар кантип сонун жашаса болот экенин барып көрүп кетсин. Кудай буйруса, биз бүткүндөй Кыргызстанды ошондой калып келебиз. Бир окуя эске чыгып атат да, тиги Айтматов жөнүндө сүйлөшүп, атса бир айтып коет дейт, эмне эле Айтматов дейсиңер, Айтматов бизге эмне кылып берип койду эле, Таласка бир мектеп салган эмес депчи. Ансарындай баягы азыр ушул саясатчы же болбосо элдин башына келиш үчүн сөзсүз эле мектеп же жол куруп берүү, ушул нерселер баалуулук болуп калганы. Жок, ал саясатчылардын сизди алдаганы. Сиз дагы маданий ишмерсиз да. Сиз дагы мондай мыкты адамдарды көрсөтүп, элди жакшылыкка үндөп, аракет кылып, элди агартып жатасыз да, туурабы? А биздин саясатчылар атайын ушундай сөз жүргүзүп койгон. Маданияттын кишилеринин колунан эмне келет?
Алар өздөрүнүн оокатын кыла берсинчи. Саясатты мына биз аныктайбыз. Биз маданияттын кишилери оокатын кылсын. Эмне үчүн? Мен сурагым келет. Сен кечирип кой. Сен эмне үчүн менин жашоомду аныкташың керек? Сен саткын, сайпана, арамзат сана саясатчы, коркок. Bir partiyadan bir partiyaya өтө качкан саясатчы, сен эмне үчүн менин турмушумду аныкташың керек? Жооп берчи мага. Кечирип кой сен. Кечирип кой. Сага окшогон саткын саясатчылар улам биздин мамлекетти жарга каптап атса, мен эмне үчүн унчук коюп отурушум керек? Эмне үчүн сен менин тагдырымды аныктап атасың? Кечирип кой. Деп айта турган убакыт келди да. Келди да. Биз качанкыга чейин бул маданиятчылар. Бакытта берип койгучу бизде. Ушундай мамиле болуп келет атпайбы? Итке сөөгөрткандай. Итке сөөгөрткандай. Айттым эле го мен ушуну. Ошол жерде да айттым эле го. Күйүп. Көрдүңүздөр беле кантип жылмайып карап отургандарын. Ошондой болот. Мындай деген дагы бир пикир бар экен да, баягы маданиятчылар же болбосо ушу руханий дүйнөнүн адамдары саясатка жакындаганда тазалыктан анан чындыктан бир аз алыстайт, таят деген пикир. Бул чын эле ошондойбу? Мында чындык мүгүшү барбы? Чын эле ошондой. Туура. Кээде керектүү учурларда элдин чоң, мындайча айтканда, чоң тилине кабылышта турган убактым болот. Анткени көпчүлүк эл бул эмоционалдуу кабыл алат. Мисалы көпчүлүк элдер кабыл алып атпайбы, мына карабайсызбы, шайлоо болгондо 6 ай болгон партиялар утуп келип атат. Биринчи орунга туруп көрдүңүзбү? Эми ошондо мындай ойлонуп көрсөңүз, эл ойлош керек да. Кандай булардын 20 жылдык тарыхы бар экен. Буларды билебиз. Ооба, жаман жагы да жакшы бар. Мына 6 айдагы кантип ишенебиз ага, кандайча болот? Дегенде ой келди, жеңип кетип атпайбы? Эмоционалдык жана мына Садыр мырзаныкы дал ушундай да азыр. Көрдүңүзбү? Эл мындай анализ да кылып аткан жок. 10 жыл эмне болду эле? 15 жыл эмне болду эле? 2010-жылы эмне болду эле? 90 баласы өлүбөдү беле мынагу аянтта? Садыр мырза каякта жүрөт эле ошондо? Деген ойду эмоционалдык акыбал жеңип атат. Мисалы да, көрдүңүзбү? Ошондой сыяктуу бул болот. Бола келген. Бул эмоционалдык акыбалга ар бир саясатчы кабылат. Мен дагы кабылам бул нерсеге. Ошол эмоционалдык. Мына азыр дагы интернеттерди карасаңар, жарымызы фейк болуп, 90% фейк болсо дагы 10% мени сөгүп аткандар бар. Сен эмне кылып койдуң кыргызга? Ой, каяктан чыга калдың? Акмак. Мына чалды жөн койгулачы деп жатыптыр. Мен өзүмдүн жашымды текшерип көрсөм, мен Садырдан жаш экем. Мен айтайын деп аттым, чалдар кетсин, жаштар келсин деп чыгайын деп аттым. Күлө турган иш. Баягы ошол эле социалдык турган иш да, жок. Тармактагы колдонуучулар айтып атат, бул сиздин бул кадамдарыңызды бул Өмүрбек Текебаевдин проектиси депчи. Кантип жооп берет элеңиз? Негизи бардыгы эле Кыргызстанда бүт баары Өмүрбек Текебаевдин проектиси да. Мына сиз дагы проектисиз Өмүрбек Текебаевдин. Анткени ошол жазган конституция менен жашап атпайсызбы сизчи? Бул чыкканы, мисалы, бир адамга жабыштырып, негатив болгон адамга жабыштырып чыкканы. Өмүрбек Текебаевди мен аябай сыйлайм. Мен агам менен бир жүргөн. Жактарын. Мисалы, менин кантсе дагы Раматылык Болотшер агам арбак үчүн болсо да мен сыйлайм. Мен андан да жакшы айтам, аны бир тууганымдай көрөм, Өмүрбек Текебаевди. Бирок ал мени көрбөйт бир тууганымдай. Мен аны да билем. Көрбөйт мени бир тууганымдай. Эмнеге? Анткени Өмүрбек Текебаевди мен бүгүн да айттым, менин оюмча өзүнүн идеалдары бар. Саясатчы кандай болуш керек? Саясатчы деген шынга бойлуу, сулуу чымак, чачтары тегизделген, апсыйган эмес. Анан андай мындай оргубайгы эмоционалдуу сүйлөбөгөн, зыңкыйып жүргөн, тулкубой келишкен адам болуш керек. Мен сиз ал талаптарга жооп бересиз. Текебаевдин бир дагы немесине туура келбейт менин. Таптакыр. Бирок мен Текебаевди жакшы көрөм деп айтып атпаймынбы? Мен ошентип жакшы көргөн кишилерим бар. Мен турмушумда
жакшы көргөн. Мисалы мен Жылдыз Жолдошованы жакшы көрөм. Мен ушунчалык сыйлайм. Саясатта сыйлаган Мен кишилер. аны сыйлайм, себеп дегенде Курманжан Датка проектисинде жалгыз ишенген киши ошол киши болчу мага. Көрдүңүзбү? Мен ишенген кишилерди сыйлайм да. Бирок Текебаев экөө бири-бирин ит мышыктай көрөт да. Көрдүңүзбү? Мен Жылдыз Жолдошовго Текебаев жөнүндө айтсам ал жиндейт. Текебаевка Жылдыз Жолдошова жөнүндө айтсам ал жиндейт. Бирок мен өзүмдүн оюм бар да. Ооба. Туура. Менин канча ишим бар экен, кимдин ким жаман көрүнгөнү. Менин жүрөгүмө жакын кишилер бар. Ал жүрөгүмө жакын кишилерди эч ким алыстата албайт. Бул мени менен кошо көргө кетет. Муну эч ким алыстата албайт. Саясат үчүн, кызмат үчүн, дагы бирдеке үчүн мен мисалы өмүрүм өткөнчө Текебаевди жаман киши же акмак киши деп айта албайм. Бирок ошол эле сыяктуу анын проектиси да боло албайм. Анткени бул менмин. Сизсиз, мен Садык Шерниязмын. Жанагы Курманжанды тартып атканда. Эми баары түшүнүктүү болчу да. Ал Курманжан келип, улум өлүмгө тике кара. Эң сонун жери туурабы? Ооба. Кульминациясы ошол болчу. Мына сиз айткандай. Бирок мен аны кыла албайт элем да. Бул Төлөгөн Касымбековдун фразасы, Төлөгөн Касымбековдун табылгасы. Тарыхый бул сөз болгондо эмес чынында. Бирок көркөм Төлөгөн Касымбеков ушуну менен өзүнүн чыгармасын чыгарма кылды. Мен уур эмесмин да. Мен бирөөнүн сөзүн алып алганда. Мен өзүмчө Садык Шерниязмын. Менин чыгармам кандай күндө болсо да Садык Шерниязовдун чыгармасы болуп калыш керек. Төлөгөн Касымбековдук эмес. Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу бул жерде дагы менин саясий жүрүшүм Текебаевдики боло албайт эч качан. 4 Текебаев чогулуп келип кааласа да боло албайт. Түшүндүңүзбү? Ал мен Садык Шерниязовмун. Президентке барган адам коррупция менен күрөшүү маселесинде дароо өзүнүн катарынан башташ керек деп бир интервьюңузда айтыпсыз да. Ооба. Азаттыкка берген интервьюда 1 жыл аралыгында. Коррупцияны жоготуу. Дейин дегеним, эгер сиз барсаңыз, Кудай буйруп, Кудай жол берип, кимден баштайт элеңиз, өзүңүздүн катарыңызда тикелей айтканда могу кишиден баштайт элем деп айтып бере аласызбы? Коррупцияны могу кишиден эмес, многу жааттан башташ керек да. Коррупцияны многу кишиден башташ керек деген сөз бул персоналиялердин согушуна алып келет. Негизи эле мамлекетти алдыга, мен азыр унутуп калсам кайталап эстетип коюңуз, менин философиялык иштерге кирип кетишим бар. Макул. Күтүлөт да. Негизи эле биз мамлекетти алдыга жылдыралы десек, мен келсем тигинин көзүн оем, мен тигини каматам, мен минтем, менин душмандарым минтем деген таптакыр туура эмес. Өчалуу туура эмес, Улутту алдыга алып келем деген киши Линкольндун сөзүн эстеш керек. Абрахам Линкольн жаңы эле Американын согушу бүткөндө батыш менен түштүктө, чыгыш менен түштүк менен түндүктүн согушу бүткөндө ошол жерде биринчи сөзүндө минтип айткан. Бири-бирин кырды да ошондо америкалыктар. Мында чытканда топ-топ кырды да. Бир согушта 25 миң, 40 миң киши өлүп кетип атты. Жаңы эле согуш бүттү. Демократтар жеңди. Ошондо Абрахам Линкольн минтип айтты. Мен эч кимди жек көрбөй, бирок бардыгын сүйүү менен карап, биздин нацияны, Американы алдыга сүрөйм. Кандай сөз? Кандай сөз? Биздин президенттер келери менен ар жагын кылчайып алып, казып, ошого убактысын кетирип, жамандап, мындайча айтканда, келечекке артын салып алып атпайбы? Артыңды салып алган келечекке сен кантип басасың? Болду алардын болгону. Болгону болду, боёсу канды. Бүттү. Кел анан көрө кыргыздар топтолуп алып келечекти көздөй кетели. Бирок ошол келечекте биз туура жол менен кетели. Мисалы, жаап деп айтканым. Эбегейсиз чоң коррупция, эбегейсиз чоң акча бул таможняда. Муну Кытай бир-эки жолу чыкты го информация. Кытай мисалы алганда 10 миллиард
долларга Кыргызстан аркылуу товар жиберсе, биздин таможняда ал 1,5 миллиард болуп катталган учурлар бар. Калган 9,5 миллиарддык товардын налогу кайда, кире турган пошлинасы кайда, төлөмдөрү кайда. Демек, ошол жерде эбегейсиз коррупция орун алган. Мен бир эле механизмин айтып коеюнчу. Анан айтып сурашы мүмкүн да, эми сиз аны кантип оңдойсуз. Өтө оңой эле. Ал таможниктерге айтыш керек. 15 минутада машинаны кой бересиң. 15 минутада, 1 саат эмес, кыйнабайсың, 15 минутада алып келип көрсөтөт товарын. Менде 15 000 байпак бар, менде 10 000 кийим бар, көйнөк. Десе, печатын кой бересиң. Бирок 10 машина өткөндөн кийин, нар жакта терминал турат. Терминалга киргенден кийин, ошол жерде сиз журналист, коомдук ишмерлер, коомдук совет бар. Ал компьютер менен аралашып турат. Дайыма. Алмашып, коррупция болуп кетпеш үчүн. Журналисттер болот, камерасы менен. Анан ошол жерде, ошолдун председатели, төрагасы айтат. Мына рандом системасы менен компьютер. Азыр ар бир смартфондо бар. Ол машинанын бирөөсүн текшеребиз дейт. Муну компьютер чечет дейт. Муну тайке чечпейт, дос чечпейт, бажа чечпейт, компьютер чечет. Басат. 3-чү машина. Кириңиз текшерүүгө. Калганыңарга ак жол. Бирок 3-чү машинадан эгерде товарды жашырган чыкса, 10 эсе айып. 10 эсе. Эманан ойлоп көрүңүз. Ошондой система киргизсе, азыр мындай болот да система. Кирип келген соодагер акчасын берип, кол коюп коюңузчу деп атат да. Туурабы? А эми кирип келген соодагер эмне дейт таможник? Акча бер десе. Коюн анайын. Мен ояка илинем системага. Аны сен эчтеке кыла албайсың. Ошол системаны кое турсаңыз, муну өтө негиздүү. Сиз шашпаңыз. Муну түшүнүп коюңуз, эл түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул деген бүткүл коррупцияны жое турган негизди айтып атам мен. Түшүндүңүзбү? Ошентип ар бир багытка коррупцияны жое турган механизмдерди киргизип койсо болот. Компьютер биздин тайкебиз тагабыз эмес. Компьютерде деген алгоритм бар. Аны эч ким буза албайт. Эгер мыкты фирма жасап берген, чет элдик фирма жасап берген, ал Кыргызстан таможня менен иши да жок. Ал өзүнүн алгоритм жасап койгон, ошол компьютер чечип коет. Кайсы машина текшериш керек. Дагы бир айтып берейин сизге. Мен бир суроону кайра бышыктап коеюн. Мындай нерсе бар да. Сиз өзүмдүн катарыман баштайм деген деп айткан сөзүңүз бар экен да. Анан бул бажы кызматы сиздин катарыңызга кандай деп ойлойсуз? Эң биринчи. Эми катарымда болгондо мен катарым азыр режиссерлор, кайсы режиссер, ал байкуштар эпте оокат кылып жүргөндөр, аларды кайсысын кемизден калбайм. Мекенчилер эмеспи? Кайсы? Мындай деген сөз мүмкүн түшүнбөй калдыңыз сиз. Бизде текшерүү болсо эле, коррупция болсо эле, башка партиялар, бийликте турган партиядан бир коррупционер болсо, бийликте эмес партия 10 коррупционер бар да. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Керек болсо, убакыт бериш керек. Ай, финансисттер, ай, бизнесмендер, силер мамлекетти алдап келдиңер. Мүмкүн. Эми далилдей албайсың. Бирок силерге дагы 1 ай убакыт берилет. Кагазыңарды тактап алгыла, жумушуңарды бүтүрүп алгыла. Мына эми 10 күн калды. Мына 5 күн калды. Мына 1 күн калды. Эми бүттү. Эми мындан кийин силердин колуңарды кесебиз керек дегенде, ошону эл да түшүнөт. Айтат эл. Ай, айтпадыбы? Ой, кандай акмак экен булар, Ой, 1 ай калды деди, 20 күн калды деди. Ай, акмак деги дагы эле урдуп аткан турбайбы? Раза дейт ошого. А бүгүнкү күндө бир коррупционерди камасаң, 20 тууганы кошо чыгып атпайбы? Митинг жасап атат. Эмнеге? Анткени ошондой түшүндүрүү, идеологиялык иштер жүрбөй атат. Анткени чынында күрөш жөнүндө ойлонбой жатат. Ошол механизмдер ойлонбой жатат да. Мына ушул.
Саясатчы болуш үчүн арыстандай айбаттуу, түлкүдөй айлакер, куу болуш керек дейт экен. Буга сиз кошуласызбы? Башыңа келсе байтал жорго дейт. Биз дагы кошулабыз, буга майла жок. Демек, куулук дагы керек, Албетте түрдө. Бардыгын эле кыйкыра берсең мүмкүн болбойт чыгар. Кээ бир жерде, асыресе эл аралык мамилелерде сенин кыйкырганыңда бир тыйын, сенин кыйкырганыңда пайдасы жок. Ал жерде кээде жакшы сөз, жылуу мамиле миллиарддаган мамилени чечип коюшу мүмкүн. Айла жок. Башка түшсө байтал жорго болобуз. Эгер сен саясатчымын деп чыга турган болсоң, анда ошол вазифаны аткар. Кыйшайсыз. Ал мурунку жүргөн сенин эркин жүргөнүң болбой калат. Ушундай. Мамлекетти башкаруу бул өнөр аттуунун төрөсү деп Айтматов айттыр да. Анан мамлекетти башкаруу үчүн, жакшы падыша болуш үчүн, жакшы башкаруу үчүн ошентип төрөлүү керекпи? Жакшы падыша болуп төрөлүш керек. Менин оюмда ким болбосун, кайсы адам болбосун, ал өзүнүн оюнун эң бийик аздеттеген серелерине жете алат. Болгону ал ошол үчүн кажыбас кайрат менен эмгектениш керек. Жолду басып өтүш керек. Бирок жол ар кандай болот. Кээ бир жол жакын, бирок айберсиз жол болот. Кээ бир жол алыс, бирок эмгектүү жол болот. Аны инсан өзү тандап алат. Аберине, ар намысына жараша. Мамлекет башчысына мүнөздүү, мамлекет башчысынан сиз көргүңүз келген сапаттарды эсептеп бериңизчи. Эң биринчи акыйкаттыкты туу туткан. Акыйкатчыл. Досуна, тууганына да карабай. Мен муну далилдеп да бере алам. Мен мына комитеттин төрагасы болуп отурганда чаткалдыктар митингге чыгып келишти. Көрсө алардын баягы жер эсебин кылганда алабукадан 100 сомго көбүрөөк болуп калыптыр. Алабука анткени чаткалда алтын казылат дегенби, жүздөгөн кишилер митингге чыгып мен аларды кабыл алгам. Анан ошондо күлүп айткам: "Эй туугандар, чаткалдан келген эле канча акча кетти. Бир жылда 100 сом экен. Мен мынчалык ызы чыгарып атасыңар." Садык мырза, кеп 100 сомдо эмес, кеп акыйкатта. Биз ошого күйгөнүбүздөн келип айтып атабыз. Могу жерде митинг кылып атабыз, суукта дешти. Анан дагы бир нерсени караңыз. Кечээ күнү айтышты. Эми мындан кийин кызыл светофорду өтүп кеткендер 1000 сомго, 3000 сомго жазаланат деди. Туурабы? Эле эчтеке деген жок. Анткени баарын компьютер карайт деди. Тууганыңа карабайт, досуңа карабайт, компьютер номерду чыгарат дагы, ошол киши жаратса эл айтты, макулбуз деди. Ойлоп көрүңөр, 100 сом үчүн митингге чыгып атат эл. 3000 сомго макул. Эмне үчүн? Анткени акыйкаттык үчүн макул алар. Ошон үчүн кыргызда айткан, кеңешип кескен бармак оорубайт. Эгерде баары кеңешип бармагың керек десе, кыргыз бармагын сунуп берет. Сен өмүрүң керек десе, кыргыз өмүрүн берет. Акыйкат үчүн мен берем өмүрүмдү. 90 баланын жаны эмне үчүн кыйылды? Биз аны уяты жоктук менен унутуп бара жатпайбыз ушун үчүн. 90 бала акыйкаттык деп эң өзүнө кымбат өмүрүн берди. Ойлосоңуз, алар деле бүгүнкү окшоп Мерседес минип жүргүзү келген да. Алар деле кыз сүйгүзү келген. Алар деле окуп билим алгызы келген. Бирок акыйкаттык үчүн элимдин келечеги деп өмүрүн берди. Кыргыз акыйкаттык үчүн баарына даяр. Бирок акыйкатсыздык болуп атса, күйүп атат. Көрдүңүзбү? Эң биринчи кезекте акыйкатты туу тутса, таза болбосо жанагындай компьютер менен чечсе, мына койгула, мына компьютерге койдум анда. Менин колум эмес, компьютердин колу менен чечилсин, акыйкат болсун десе, кыргыз айтат, макул, андай болсо макул дейт. Көрдүңүзбү? Демек, бир эле акыйкатчы болсо, акыйкат эле болсо кыргызга. Бизде түзүлүштү абдан окушуп атат да саясатчылар. Алар тиги Цезардан баштап, Аврелийден баштап, аягы могу Рузвельт, Черчиллдин китептерин, бир укмуштуудай Конфуцийди окушат да. Бирок бир нерседен жаңылышат биздин саясатчылар. Биздин биринчи кыргыздын тарыхына көңүл буруш керек. Кыргыздын төл сөздөрүнө,
Тең дегенди Теңирим колдоп сүйүптүр дейт. Тең бол бардыгына. Ошондо сенде проблема болбойт. Сен 50 кишиге бир кара нанды бөлүп берсең, бир токоч нанды тең. Эч ким эчтеке дебейт. Бирок 50 кишиге сен ак боз бээни союп туруп, устаканды туура эмес тарта турган болсоң, анда көргүлүктү көрөсүң. Кара нанга ыраазы кыргыз ак боз бээринин этине дагы ызычуу салып чыгат. Устаканы туура эмес тартылса, устаканы акыйкат тартылса. Жөнөкөй гана биз өзүбүздүн өлкөбүздү Швейцарияны туурабай. Bir 5 yıl делдектеп жүрдүк го, Швейцария болобуз деп билесиңер Акаевдин убагында. Анан кийин биз Азия арстандары болобуз деп Сингапурду туурабай. Сингапур менен Гонконгду барып биринчи көрүп келиш керек. Ошол акыйкатчылар. Жөн эле бир жерде иштекейин чачырата бербей. Биз кыргызбыз. Кыргыздын менталитети, кыргыздын баскан жолу, тарыхы бар. Сиз эгер бир нерсе кылам десеңиз, ошол баскан жол менталитетте жараша кылсаңыз, ошондо өнүгөт. Кээде акыйкаттыкты туюп өзү эле жасайын деп аракет кылып атып, саясий эрки жетпей калган учурлар дагы болуп атат окшойт. Мүмкүн. Мисалы мен айтып атам. атам. Эрк дагы керек окшойт. Эрк керек. Эрк керек. Эрксиз киши эч нерсе кыла албайт. Мисалы мен айтып атам, президенттикке барсак, президенттик институтты алсыратабыз деп атам. Бул кыскача айтканда, мен кызматты алыш үчүн эмес, кызматты бериш үчүн баратам да, мындай айтканда ушундай атасызбы? Азыр ушул президенттик шайлоого бараткан кимдер барары билинип калды биринен. Ошол атаандаштарыңыздын сиз баалаган сапаттарындай бир жигиттик кылып айтып өтүңүз. Мисалы, Садыр мырзанын кайраты мени суктандырат. Сынбаган. Жанагындай түрмөдө далай сыноолор болот. Адамгерчилик жактан сыноолор, физикалык жактан сыноолор, психологиялык жактан сыноолор. Жанагындай көп жоготууларга учурады өзүнүн үй бүлөсүн. Ошого сынбай кайралып, бүлөнүп, кайта башына бакыт кушу конуп, мынтип президенттин аткаруучусу болуп отурганы бул ар кимдин эле колунан келе бербейт. Туура. Дагы кимдин кайсыл сапатын баалайсыз? Мисалы Мадумаров. Жалгыздан жалгыз, жападан жалгыз найзасын көтөрүп 20 жылдан бери, 15 жылдан бери карай илинбесе дагы кызматка. Бирок саясатчылардын, шайланып келген саясатчылардын трибунасы болсо дагы, алар ошол жерге аларга эл мандат берип, бүт телевидение, радио баары ошол парламентти карап турса дагы, жалгыз өзү бир фракцияга татып, жылаңайлак кыдырып, элдин ишенимине артканы суктандырбай койбойт, сыймыктантпай койбойт. Болгону мен алардын президенттик деген идеясына каршы. Маданий интеллигенция сизди колдоп жатат, байкап атабыз социалдык тармактардан. Анан бир суроо келет да, ушу сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар, бардык жерде лидерлик кылып баштап кетесиз, менеджерлик сапатыңыз күчтүү. Эмнеге ушул маданият өкүлдөрүндө ушу бычакка сап, баягы намыстуу, эл жер деп күйгөн жигиттерден, атуулдардан атайын өзүңүз партия түзүп чыкпайсыз? Сиз билесизби, негизи бул мыйзамдар менен чектелген. Бир кандайдыр профессиялык жактан партия куруу мыйзамга болбойт, мыйзам катары. Ушундай дагы чектөөлөр бар. Бул мыйзамдын жакшы жактары да бар. Себеп дегенде башка да бир агымдар бар. Ошолорго каршы иштелип чыккан мыйзам, бирок баарына тең таралат да. Анан маданияттын дагы кишилери бизде бир аз минус бар. Биз жалкообуз. Анткени биз генийбиз, баарыбыз. Анан генийлер жалкоо болот. Анан маданиятчылар мынтип ойлойт. Мен бир жолу айттым да. Булардын мээзине түшпөсөм эми эмне кылайын деген жагыбыз бар. Биз какшап саясатчыларга күн сайын эртең менен ошол сөздү, түштөн кийин ошол сөздү, кечинде ошол сөздү, анан ошол сөздү дагы 6 жыл айта албайт маданиятчы. Маданиятчы чыгармачылык иштер. Мен бир жолу айттым дейт. Бирок мен суранып кетет элем. Маданиятчылар, биз айта турган кез келди. Биз какшай турган кез келди. Бир эмес, эки эмес, 100 эмес.
айтышыбыз керек. Андан да көп. Анткени азыр карапайым элди түшүндүрүш керек болуп атат. Кимдин идеясы кандайча экенин, кайсы идея Кыргызстанды туңгуйукка алып барарын, тарыхты түшүндүрүп, башканы түшүндүрүп, маданиятчылардан мен чоң колдоо күтүп жатам. 6-чакырылышта депутат болгонуңузда сиздин негизи эле ушул маданият тармагына кошкон үлүшүңүз арбын экенин баары билет. Анан ушул депутат болгондо дагы көп нерсени күткөнбүз да. Бирок сиз буну бир интервьюда айтыпсыз, мен оппозициялык маанайда болуп калып, баягы ошол позициядагы депутат болгондугума байланыштуу көп иштеримди жасай албай калдым депчи. Анан ошол кийин бир көпчүлүк коалицияны түзгөн партиялардан барсамбы деген оюңузду да билдирген экенсиз, оппозициядан кетсемби деген ою айткан экенсиз. Анан жыйынтыгында шайлоого барган жоксуз, жана жокко чыккан шайлоогочу. Ушундай болоорун алдын ала сездиңиз беле? Туура. Ошондо эле мен ойлоп коем, саясат жолу баштасам керек го, жанагы куу түлкү дейт атпайсызбы сиз. Анткени оппозицияда болуп жүрүп мен көрдүм да. Кандай бир идеалдуу, абсолюттук укмуш идея айтпаңыз, тияка барганда маданият министри кылайын десе, премьер-министр сурайт экен. Ким айтып атат? Садык Шернияз айтып атат. Кылбай эле кой. Ал кечөөдүн мамын деп сынайт. Болду. Болду. Сиз бийликте болсоңуз, айтсаң, кой, ким айтып атат? Садык Шернияз. Кой атаңа ертең мени сындайт, ал кыл муну дейт экен. Көрдүңүзбү? Сиз оңой жол менен жете алат экенсиз. Ошон үчүн айтканым бар болчу, бул боюнча. Ошону айтам деп Текебаевди дагы таарынтканым бар болчу. Ошон үчүн мен жана айтып атпайм, көп эле мени жактыра бербейт депчи. Оюмду айтканым рас. Анан кийин мен таптакыр эле баарын токтотоюн. Саясаттан кетейин деп ойлодуңуз. Болду, эми бул дагы эле эгер ушундай боло берсе, анда мына азыркы жол, мына президенттик жол ушундайга апарат да, бул саясатчылар эмес, бир айырда бир мындай саясий өлүктөрдү эле топтому болот, түшүнсөңүз. Бул жол. Мен бара албайм ал жолго. Депутат да болуп баргым келбейт. Министр да болуп баргым келбейт. Премьер-министр да болуп баргым келбейт мен ал жолдо. Мен эркин бардыгы, өзүн билген, парламенттер деген өзүнүн атынан элине таянып, ушундай бир курч сөздөрдү айтып, курч идея айтып, идеяларды талаш болуп, ошол жерде ар бир эл, мына биздин депутат, ар бир партия, мына биздин депутат деген парламентти көргүм келет. Муногу өлүк парламент эмес. Муногу эчтекени сүйлөй албаган парламент эмес. Эмне деген ат болду азыркы парламентте? Эмне болот, караңыздарчы. Ошол парламент менен депутатка барганыңызга өкүндүңүзбү? Убактыңыз байраң болдубу? Кандай болду? Мен 5 жыл депрессияда болдум десем да жарашат. Ооба. 5 жыл. Өкүндүңүзбү? Барбай койбой деген ойлор. Өкүнгөнгө болбойт жашоодо. Сиз өкүнө берсеңиз, анда кийикчил болуп кетесиз. Оптимисттик маанайда, тажрыйба алганына, позитивдик маанайда баары бир сиз өзүңүзгө шылтоо табышыңыз керек. Болбосо бүт жер эле өкүнүчкө айланып кетиши мүмкүн. Мен өзүм оптимист болгондуктан өкүнүчкө эч качан жол калтырбайм. Биз эми ушу чыгармачылык жаатка келели. Эгер азыр сиздин колуңузга камераңызды карматса, кайсыл кинолорду тартат элеңиз? Курманжан тарткандан кийин. Өтө көп. Манас киносу боюнча, Манас фильми боюнча дагы. Эми мен өзүм характериме жараша тарыхый, эпикалык чыгармалар көбүрөөк мага жагат экен. Ошон үчүн Манастын темасы боюнча кино тартсак, жок дегенде Сооронбай Шариповичке мен 2 жолу келип айттым. Жок дегенде балалык чагын тартып коелу Сооронбай Шарипович. Мына ооба бүтөт дегенде эле жооптор болуп аткан, бирок майнапсыз болду. Бул канча жылдан бери. Өзүмдүн ниетимде өзүмдүн алым жетишерлик кино бул. Жеңи жокту ойлоном. Баары даяр. Бизтеги режиссерлор айтат, кинонун баары даяр, тартыш эле керек калды дегендей. Баары даяр, жеңи жок. Анткени ошол айтыш өнөрү айырды, төкмөчүлүк өнөрдү бир эбегейсиз бийиктикке чыгарган фильм болмок. Мына жакында Казакстанга барганда казактар сунуш кылып жатат, Ясавини тартпайлы деп.
туура эбегейсиз чоң тарыхый ыйык фигура. Орта Азия эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө. Ал жөнүндө дагы оюм бар. Неге болбосун? Эгерде биздин мамлекетте бир жакшы саясат орноп, эркиндик жагына кадам таштап биз акыйкатчыл жака бурулуп, ошол биздин лидерлерибиз чынында ошол жака баратса, ушундай эле кинолор тартып жүргүм келет. Жашоо, турмуш, адамзат деген түбөлүктүү темалар жөнүндө дагы сурайын дедим да. Акыркы учурда пандемия болду. Ушул жыл өтүп бараткан жыл чын эле мындай оорураак жыл болду. Анын ичинде сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн дагы бир тууган агаңыздын арты кайрылуу болсун. Анан ушул жыл адамдын аң сезимине башкача ойлорду, ички дүйнөгө бөтөн бир сезимдерди алып келди болуш керек. Болот байкем минтип айтчу да өмүрүндө дайыма. Ар намыс биринчи байлык ар намыс. Садык биринчи байлык ден соолук эмес, биринчи байлык ар намыс деп айтчу. Анан Болот байкем инсульт болуп калды. Кадимки баягы биринчи инсульт билесиңер, түптө көлгө барып каркыраны бербейбиз деп, ошондо эки кишинин өмүрүнө чоң доо кетти да. Биринчиси Дооронбек Садырбаев, ошондон кийин оңбой калды да көп узабай өтө берди. Болот байкем да ошол жерде көрдүк, билесиңер, биринчи инсульт ошондо алды. Биринчи инсультта мен бардым үйүнө. Анан барып, мен өзүм ушундай бир түз сүйдөп, түз суроо берген кишимин. Бул менин адатым жакпайт, бирок менин бир тууган болгондон кийин ал менин адатымды билет. Анан Боке, сиз дайыма биринчи байлык ден соолук эмес, ар намыс деп жүрчү элеңиз го, кандай экен? Мына база албай отурасыз азыр. Сүйлөй албайсыз, көчөгө чыга албайсыз. Десем карап күлүп отуруп, Садык, баары бир биринчи байлык ар намыс деп айтты мага. Бокем ошол ар намыс деп өтүп кетти да. Мен дагы кагар элем. Мен дагы Бокемде өмүр сүрсөм деп. Сизге үлгү болду, Үлгү. Жакшылык болсун, чында шер болчу. Кыргызга Рахмат. Биз 3 шерди билебиз. Болот шер, Садык шер, Баткен шердичи. Биз билбеген дагы шерлер барбы? Бир туугандар жөнүндө айтсаңыз. Биз 8 бир тууганбыз. Азыр 2 бир агам, бир иним, 2 эжелерим бар. Ушу шерлерди тарбиялаган ата энеңиз жөнүндө сурасак, билгибиз келет. Жөнөкөй ата эне, биз көп балалуу үй бүлөдө болдук. 8 адам. 8 адам үй бүлөдө. Кыйынчылыкты көрүп чоңойдук. Рахмат. Кыйынчылыкты көрүп чоңойдук. Ошол кыйынчылык мүмкүн бизди ушул жашоого үйрөттү, ким билет. Иши кылып биз майталганда чогулган балдар эмес болчук. Мисалы мен чоңойгонго чейин бала кезимде велосипед теппеп турдум, жаңы велосипед. Азыр ойлоп көрсөм. Ушундай кыйын үй бүлөдө жашадык, жетишпеген үй бүлөдө жашадык. Анан кийин атамдын агасы да эрте кайтып кеткенден кийин 4 баласы дагы мен атам энемдин түйшүгүнө түштү. 12 киши болуп чоңойдук. Колхоздун талааларына. Азыр мен айтсам балдарыма, мен деген саат 6-та туруп, чеснок чаап, анан кийин апабыз муну кыл десе, аны кылып, түштөн кийин муну кылчук десек, кичинекей уулубуз анда кичинекей кезинде. Вообще-то чоң апамды сотко бериш керек экен. Азыркы балдар бөлөк. Азыркы балдар бөлөк. Биз ал кезде биз ошол турмуштун бүт кыйынын көрүп чоңойдук.
Ал Союздун убагы. Бизде бала кезде колхоз талааларында иштеп. Ушу улуттук духта бир тарбияланып, улутка, элге кызмат кылам деген тарбия ушул ата-энеңиздерден калдыбыш керек. Ушул кишилер сиздерди ушундай ийгилеп чоңойттуш керек. Мен азыр ойлоном, кээде атамдын бир сөзү бар эле, ошол бизге туу болду окшойт, биздин бардыгыбыздын үй бүлөбүзгө. Бул атамдын сөзү кара жанын кайырчыда багат деген сөз да. Бул эмне деген сөз? Мен мындай ойлоном аны. Кара жаныңды бакканга корустон болсоң, сен минген машинаңа, кийген кийимиңе, аялыңдын сулуусуна, кыйган тамыңа корустон болуп, бирок элге пайда тийбесең, сенин кайырчыдан эмне айырмаң бар? Сенин эмне айырмаң бар? Сен ошол кайырчыдан дагы төмөнсүң чынында. Элге пайдаң тийиш керек. Элге, журтка пайдаң тийиш керек. Ырдын пири ырыспайдын сөзү бар. Ырдай алган, анан ыйлай алган адамдардан түңүлбө дейт экен да. Ооба, мен бат эле. Сиз дагы кандай учурларда ыйлайсыз? Ооба, мен дагы бул турмуштун аркы беркиси да бул өзүңдүн адам уялбаш керек. Эмнеден болсо дагы. Адам өзүн жасалма кылбаш керек. Адам өзү болгондой болуш керек. Мен да кээде өрүм бар, ыр жазып калам. Ошонун бири тартынбага каалаганча жашаш үчүн хаямдай, илком үчүн жанындагы аянбай, кээдең артып мухиттерди куржунга, кээдең ичип жалаң сууну карандай, кээде сайран хандар жеген тамак жеп, кээде сайран хандар жеген тамак жеп, кээде жалаң ичип сууну карандай, кээде жанып сүйүү лаззат отуна, кээде калып бак түбүндө каралбай, даярсыңбы? Анда жүрөк тоо экен, а мен жүрөм тобокелге бара албай. Деп кээ бир нерседен биз коркобуз, чочуйбуз. А Кыргызстан биз көп нерседен калып келе жатабыз. Прогресстен калып келе жатабыз. Өзүбүздүн билимибизди өстүрбөй келе жатабыз. Ошого дагы бир 4 сап жазганым бар. Ойгон кыргыз, жаттың жерде 1000 жылдай, жан баштаган тарыхыңдан бир жылбай. Жаныңды сөп, үрөп, жаныңды үрөп, жасабасаң атыңды, жаратканда жардам бербейт бир кылдай. Жакшы. Билесиз, сиздин баягы жакын жүргөн замандаштарыңыз айтып жүрөт, кезегинде Ашкем менен айтышкан, айтыш фондунда баягы өздүк айтышты. Биз Элмирбек менен бир чоң айтышты, айтышпай жүрүшөт. Биз Элмирбек менен 12 саат айтышканбыз. Акындар билет. Бирок мен албетте мен төкмө акынмын, чоң деп айта албайм, бирок ой жагынан ошо Элмирбекке тушташ болуп, Элмирбекке да кызык болуп, айтыш өтө оңой эмес болчу. Анткенде Элмирбек булар жаңы акын болуп жүргөндө Элмирбек айтып калчу дайыма, казактарга жооп бере албай жатабыз, саке. Казактарга кантип айтсак. Анан мен бир кыштын узун күнүндө, ой, мындай эле жооп берип койбойсуңарбы десем, аны минтип айтсачы дейт. Ай, мындай жооп бербейсиңер, аны минтип айтсачы дейт. Давай комуздалып, сен казак акыны болур да, кордобур да, колуңан келишинче душман болур да. Мен кыргыз акыны болуп жооп берем десем, ал комуздалып чынында эле уу сөздөрү менен кыргызды кордоп каптап берди. Анан чыдай албайт экенсиң да. Комуздун колуна жооп берип, ал кайта ошентип саат 2-де Амантай Кутманалиев карап отурган, уктап калды саат 2-де ал. Ошол жерде эле. Анан эртең менен саат 9-да эшикти ачып кирип атышпайбы балдар, жумушка келген балдар. Көрдү кечки саат 9-дан ошо эртең менен саат 9-га чейин, даже 7-де баштаганбыз, айтышып отуруп экөөбүз. Токтолбой. Бул күндөр эстен кетпейт албетте. Элмирбек менен болгон күндөр, бул асыл күндөр. Асыл күндөр, көп эстебейин, кайта көзүмө жаш айланабы деп чочуп турам.
жан дүйнөңүздө акындыктын бир үрөөнү бар үчүн өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүзгө ошол жакын болгон үчүн дагы акындарды колдоп калдыңыз. Албетте түрдө. Эгерде сен мындай да, эгерде сен бир нерсеге күйбөсөң, эгерде сен ошону анык ынта менен кылбасаң, анда ал жер өспөйт. Сенип коюңуз, өспөйт. Мына күлкүлүү жери Казарманда алтын казып атышпайбы? Алтын казып атат. Элестетсеңиз, алтын казып атышат. Банкрот болуп атышат. Көрдүңүзбү? Сиз менеджер эмес, жумушуна күйбөгөн адамды алтын кастырсаңыз дагы ал жарабайт. Менеджер, укмуш адам, ал муз жерден жалтыратып алып кетет. Ушул айырмасы жашоонун. Эмгек, ошол ишти сүйүү, ошол кошумчасы барып туруп талант деген нерсени, гений деген нерсени жаратат. Таланттын аныктамасы мен үчүнтөр айтмакмын. Ошол ишти сүйүү жана эмгек. Чыгармачылык жөнүндө дагы сурайлы, канча ырыңыз бар? Атайын жазып чогултуп атасызбы? Жок, менин ырларым аз эле. Мен мындай унутуп да калам. Ар кандай маанайда кыска көбүнчөсү. Кейип калсам, мисалы жазам. Мынадыр. Жүрөгүм ооругансып турабы дейм, ооруса ал өзүмдүн күнөөм чыгар, оорумактан ал кургур токтоп калсын, ансыз деле киши жок үнүн угар. Деген сыяктуу. Жүрөгүңүздө кандай кыйкырыктар бар? Жүрөгүңүздө кандай кыйкырыктар бар? Кимди укса дейсиз? Буну келинчегим укпасын. Ал кандай жүрөк деп суроо берет. Ушундайчы чыгармачыл адам, ар тараптуу адамда ар тараптуу өнөр болот. Мен оюмча көптөгөн кыргыз инсандары билдирбей ыр жазат. Билдирбеген бизге өнөрү бар. Анан жанагы ойлонгондо, ушул мамлекеттик түзүлүштү ойлонгондо, мамлекетти кайсы жагын оңдош керек деген ойлонгондо, ушунчалык депрессияга батканда бир жарк деген ушундай ырлар аркылуу эс аласың. Ошол ырлар аркылуу өзүңө келесиң, өзүңдүн нервиңди токтотосуң. Ошондой улуу сапаттары бар. Демек, жан дүйнөнүн оорусун ушинтип дарылайсыз. Ооба. Мындай учур бат-бат болобу? Көп эле эмес, бирок өтө кыйналганда ооба ушундай. Бул дагы бир ыкма. Өзүңдү өзүң сооротуунун ыкмасы. Жакшы экен. Мактанасызбы агай? Аябай эле болсо керек. Калп сүйлөйсүзбү? Калпты аз сүйлөйм. Кандай калп сүйлөбөйм деп көп жерден кармалып калмайдын адатым бар. Калп сүйлөбөйм. Аракет кылам калп сүйлөбөйм. Бул менин мактаныш жактан ооба. Менин оюмча бул деги эле кайсы бир лидердин бир өзүнө берилген бир мүнөзү окшойт да лидерлерге. Анткени ошондой адам көбүрөөк лидер боло алат. Бул касиет дейбизби, мүнөз дейбизби, жаман мүнөз дейбизби, бирок көпчүлүк учурда бул ошол лидерлердин жанында кошо жүргөн нерсе. Бирок муну дагы өзүнүн ыгы менен, чын өлчөмү менен, Анан көп учурда эми жаш өткөн сайын бул адатыңда кала баштайт экен. Себеп дегенде мындай да, 50 жашка чейин келгенден кийин сени эч ким айтпаса, анда сен өзүңдү айтпай эле кой деген эмени карманам да. 50 жашка чейин мейли айт өзүңдү. Бирок 50 жаштан кийин сени эч ким айтпаса, анда унчукпай эле кой. Президенттикке баягы өтпөй калсаңыз, бардык нерсе болушу мүмкүн да, өтүп да калышыңыз мүмкүн, өтпөй да калышыңыз мүмкүн. Анда кийинки жолдор кандай болот? Саясатка аралашып жүрө бересизби же чыгармачылыкка келип? Мен баарын аралашып жүрө берем.
баарын аралашып жүрө берем. Бирок бул саясаттагы жолум жөн калбайт. Себеп дегенде өзүм менен кошо жаш саясатчылар дагы азыр катарымда. Аларга бир үлгү боло тургандай, аларга бир кандайдыр бир идеялардын биринчи данектерин көрсөткөнгө аракет кылам. Кийин ошо данектер өсүп бак болот. Спортко кандайсыз? Эң начар. Начар. Эң начары спорт менен эң начары. Бирок бала кезде классикалык күрөш түрүнө барып калдым. Барганым эсимде, качан кетип калган эсимде жок экен. Анан баягы бизде мода болчу, ошол кезде биз жаш болуп бул жака келгенде карате деген аракет бар болчу. Анда дагы бир барып калгандарым эсимде. Бирок спортко мен өтө начармын. Мен өзүм таң калам. Эртең менен чыгып алып, жарым саат өзүн кыйнап неге чуркайт адамдар, мен түшүнбөйм. Чын ниетимден түшүнбөйм. Анан көрөк огороддо иш кылып койбой, пайдалуу. Ошол деле физкультурада турабы? Же болбосо үйүн жыйнап койсун. Эшикке чыгып, төшөгүн кагып койсун, балконго чыгып. Жок, чыгып алып анан жарым саат ушу чуркап жүргөндөргө мен Кудай урсун түшүнбөйм. Түшүнбөйм. Анын ордун башка менен да алмаштырса болот, э? Ооба, анан бир сөздү окуп жаным жаялды. Черчилль айтыптыр. Сиз эмне мынча көп жашадыңыз десе. Анткени мен олтура турган жерде эч убакта туруп турган эмесмин. Жана жата турган жерде эч убакта отурчу эмесмин деп. Ошондой сыяктуу ал кишилердин деле өзүнүн үлгүсү бар. Черчилль деген кандай киши болгон турабы? Ошол сыяктуу дагы жарым саат чуркаса мейли, бирөөлөр 1 саат чуркайт экен, мага айтып атат да, 1 саат өзүн кыйнап тоба. Руханий насаатчыңыз барбы? Болдубу же болбосо? Менин жолумда албеттүү түрдө. Мындай насаатчы деп атайын сабак окуган эмес, бирок мен өзүмдүн мүмкүн кызыгуум, чечендикке кызыгуум, сөзгө кызыгуум, окуяларга кызыгуум, кандайдыр бир айтып берген аңгемелерге кызыгуум менин жашоомдо дайыма насаатчыларды өзүм таап алам. Дагы өзүм мына ушул эле акыркы парламентте карап турган болсок, мына Мыктыбек Абдылдаев сыяктуу айтып калам, Исхак Масалиев сыяктуу чечендерди сүйдөгөн, Каныбек Имадалиев сыяктуу сөздүн чеберлери. Эмне үчүн албаш керек? Алыш керек. Кимде бир нерсе жакшы болуп атса, ошону үйрөнүш керек. Андан уят кылбаш керек. Ошону машырланып, таасирленип, жана ошол кесиптин ээсин сыйлап үйрөнүш керек. Жүрөгүңүздөн сыйлап. Эми соңку суроо болсун. Азыр кайсыл китептерди окуп атасыз? Кайсыл багыттагы китептер сизди көбүрөөк кызыктырып атат? Мен акыркы кезде англис тилин үйрөнөм деп, анан дагы эле баягы убакытты кетирбейин деп, англис тилиндеги китептерди кайта окуп атканым бар. Мына жакын арада эле жана Хемингейдин Чал жана деңиз дегени анткени ыңтайлуу оңой жазылган. Анан Чакан. Англис Чакан. Ошону окуп чыктым. Азыр англистин абдан бир атактуу жазуучу бар. Жанагы Зеленая миля деген китепти жазган, кино болуп чыкты го. Форест Гампты жазган, менин оюмча. Ошол менин оюмча Стивен Кинг. Ошонун бир чыгармасы бар, фантастикалык. Бир адам кантип бир жерге барып, анан 20 жыл, 50 жыл ал жака түшүп кетет да. Ошонун китебин азыр окуп бүтө албай жатам. Себеп дегенде жумуш, себеп дегенде убакыт таптакыр мүмкүн болбой калды. Кайта окуп эле. Анан дагы мен китептерди эч убакта кагаз түрүндө окубайм. Электрондуу түрдө. Жугуму жакшы элеби? Ошого ынаанып, ошол программалары бар. Мисалы,
Kindle деген программа бар, iBooks деген программа бар, орысча окуймуз деген MyBook деген программа бар. Керек болсо азыр мен бир жаш балдарды суранып, ошондой программаны кыргызчада кылдыртып атам. Кыргыздар дагы ошентип окуш керек. Смартфондон, телефондон. Себеп дегенде жаштардын китеп окубаганы биз күнөөлөгөнүбүз туура эмес. Биз жаштардын колуна бербей жатабыз. Ошол каалаган инструментте окуганды бербей жатабыз. Азыр бир кандайдыр бир группа бул ишти баштады. Алар мага айтышты 3 айда бүтөбүз деп. 3 айда бүтсө, мүмкүн ошол дагы приложение деп коебузбу, же тиркеме деп коебузбу, программа деп коебузбу. iPhone'da дагы, Android'da да иштей турган кыргызча ошону иштеп чыгабыз. Рахмат агай. Коомдо баягы таланты менен дүйнөнү искусствонун күчүнө, кудуретине багынтып аты калган жылдыздар көп, өнөр дүйнөсүндөчү. Анан бирок ушул эл башкаруу жагында, саясат жанында биз деле эмес, дүйнөдө дагы өтө сейрек да, жакшы падышалар. Ошолордун тизмеси өтө сейрек. Бирок сиздин ошого киришиңизге тилектешпиз. Рахмат. Америкадагы 100 жылдык тарыхта эң мыкты президент деген сурамжылоодо Рональд Рейган биринчи орунду алган. Рональд Рейган чыгармачылык адам болгон. Польшанын тарыхында да бар мындай нерсе. Бул чыгармачылык адам бул чынында бардык жагынан төпкеришкен адам деп эсептейм мен. Болгону эле, эгер ал маданияттуу болсо, эгер ал өзүнүн таламын талашканды бул туура эмес деп эсептесе, аны коркок, мажирөө, же болбосо колунан эчтеке келбейт деп ойлош керек. Бүгүн программабыздын атын кеп келгенде деп коюп койгонбуз. Кеп келгенде баарын айтса болот деген маанидечи. Анан кеп келгенде элге эмнени айтасыз? Кыска сөз, жыйынтык. Менин айтарым, биз кооптонуу мезгилинде жашап атабыз. Көп нерседен кооптонобуз. Бирок ошол кооптонууну өзүңүздүн ичиндеги коркоктук сезимиңизди жеңсеңиз гана сиз жеңишке жете аласыз. Болбосо күчтүү ээрчип, күчтүү айланчыктап жүрө бергендин өзү бул мезгилдүү, мерчемдүү нерсе. Эгерде бийиктикке умтулабыз десек, эгерде чыныгы адамдай жашабыз десек, ошондой адамдай жашашыбыз керек биз. Анда биз ошол нерсеге бүт күчүбүздү аянбай иштейли, чогуу. Анда сизге биз рахмат айтабыз, келип бергениңиз үчүн, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Буюрса, сиз менен жолугуу үчүн коштошолу, дагы маектешүүгө чакырсак келесиз да. Келем, азыр бул мага керек болуп атат. Керек эмес учурда келбей коесузбу? Тамаша кылайын дегем. Албетте келем.